Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтүгүн алгатталуучулары. Бүгүн 27 декабрь туугандар 2024 жыл биз Ош областын Рашты өзгөн районунун Куршап айылындабыз. Куршап айылындагы мына ушул Борбордук мечитти жакшы билесиздер. Али Улуу Мамат атындагы мечит, ортоңку мына ушул тагы айтканда центральный мечит, Куршаптын так ортосундагы мечит. Мунун жанындагы Роза паркты дагы жакшы билесиздер. Мына ушул жерден сатылуучу үй чыгып атат туугандар. Мечиттин эле бет маңдайындагы кошуна үй сатууга чыгып атат. Жакшы жерден жайгашкан жери өтө бардык жака ыңгайлуу жерден үй издеп жүргөндөргө мына ушул үйдү көрсөтөбүз. Видеону ага чейин чогуу болуп назар салып туруңуздар. Жана айтып өткөндөй эле мына ушул Борбордук мечиттин бет маңдайында намазга азан айтылат. Үйдөн 1 минутага жетпестен кирип барасыздар, намаз окуйсуздар. Андан кийин бала чакага дагы азыркы учурда мына Роза парк деп ачылып калган. Үстүнкү кабатка чыгарсаңыздар бала чакага ойногонго дагы өтө жакшы. Азыркы учурда сырткы магазиндер дагы берилип жатат. Анан бул жагын Айти Камчыбеков көчөсү менен кесилишет туугандар. Бул жагын көрүп атасыздар, бир 100 метрге жетпейт, 60-70 метр жүрсөңүздөр эле Айти Камчыбеков көчөсүнө кесилишесиздер. Бул жака алсаңыздар Бектемиров орто мектеби, анан бул жака жогору барсаңыздар Таңатаров, Лелин-5 орто мектеби, негизинен бардык жака жакын. Байняга, андан кийин айыл өкмөткө, негизинен так Куршаптын ортосунан, центринен сатууга чыгып аткан үй туугандар. Бул жерден катар маалымат беребиз. Мына ушул ылдыйраак түшсөңүздөр бала бакча дагы бар. Мына 3-чү үй, мындан кийин 3-чү үйдө бала бакча дагы бар. Бул жерге катар кирип көрсөтөбүз. Мына ушул үй чыгып атат туугандар. Дарбазадан бисмилла деп киргенде эле ичи дагы алды мындай болуп асфальттанган. Андан кийин үйү бир сыйра негизен жаңы эмеде жасалыптыр. Крышасы жабылып, бүт пластик терезелери кадалып жасалган. Алдыңкы тарабынан границасы мына ушундай туугандар. Бул жердин жалпы аянты 9 соту кызыл китебинде. Документи, кызыл китеби бардыгы жайында. Документ боюнча эч кандай маселе жок дейт. Алган адамга сразу өткөрүп беребиз дейт. Көрүп атасыздар, үй дагы сонун проектте бүт шарты менен жасалган туугандар. Бул тарабын негизинен ушул жагынан алды жагынан огороддорун дагы көрүп атасыздар. Азыр эми биринчи эле үйдүн ичине кирип, үйдүн биринчи шарттарын көрсөтөлү, кандай шартта жасалган, бүт ичинде жашоого бардык шарты каралыптыр. Азыркы учурда дагы мына көрүп атасыздар, алдыңкы тарабынан негизинен ушундай кошулуп жасалган экен. Биз бисмилла деп эле ичинен көрсөтөлү, келип эле сразу жашай турган үйдү көрсөтөбүз туугандар. Алдыңкы биринчи коридорго чейинки пластик эшик коюлуп, киргенде эле коридордо атай бут кийим коюучу, анан алдындагы мына ушундай. Бул жака дагы бөлмөгө кирип келсеңиздер, ортодо дагы өзүнчө бир чоң коридор кенен тосуп алат. Көрүп атасыздар. Бул жакта оң жактан эле бисмилла деп баштаганда, бул жагы ичинен кухняга аябай кенен место жасалган. Ичи ысык, атай мындай сапоктон коюлуп, от чагылып, бул жерде плюс тамак тагысаңыздар болот. Андан бардык бөлмөлөр ушул отопление менен жылуу болуп ысыткен. Бул жерде да атай вытяжка коюлган. Анан кухняга эгер от чакканга жайдын күндөрү болсо, атай мындай плита коюлган, ток менен иштейт. Плюс үстүнө дагы вытяжка коюлган. Вытяжкалар дагы бүт иштейт. Негизинен эле шартты бүт тарабынан кылынган туугандар. Өзүңүздөр дагы көрүп атасыздар. Мына кухнянын алдында турушун өтө шартты сонун кылып жасаптыр. Анан терезелер дагы мындай күн тийген малда жап жарык болуп, бөлмөнүн ичи дагы аябай сонун жаркырап турат экен туугандар. Бул жагынан чыкканда эле атай дааратканага место, бул жагына дааратканага дагы ашык экен, мына ичин көрүп атасыздар. Дааратканага ичин дагы сонун кылып, бүт место негизи толук жашаганга шартты. Өзүм үчүн жашайм деп кылган экен, эми керек болсо тегерек жыгылат болуп сатышка туура келип жатат дейт. Ал эми душтун ичинде көрүп атасыздар, Аристон, стиральный бүт негизинен душу дагы сонун болуп жасалган. Бунун үстүндө дагы 2 тонналык бочка бар экен. Анан душка сууну жерден 30 метр таза суудан алып чыгып улап койгон экен. Андан кийин душ менен даараткананын слифи бул жерден үйдөн 40 метр алыста жасалып, атай бүт технологиясы менен майда таш, чоң таш болуп жасалып, слиф дагы өзүнчө жасалыптыр. Анан 30 метрден таза суу алып чыгып, душка улап коюптур.
жай кышы ысык суу, муздак суу бар дейт ондар. Шарты мына ушундай сонун болгон үй чыгып атат. Ал эми бул жака дагы өзүнчө чоң бөлмөлөргө, залдарга кирип көрсөтөбүз. Бул жерден дагы атайымда кичине эшиктен өткөндөн кийин эле бул жагы ортодо дагы бир өзүнчө чоң холл, коридор, ичинен дагы ар бир бөлмөлөрдү четинен көрсөтөлү туугандар. Жагына эшиктен оң жакка кирсеңиздер, терезеден атай жарык тийип, ичи дагы бөлмөлөрү ысык, көрүп атасыздар, ичи жылуу. Анан негизинен шарты сонун кылып жасалган экен туугандар. Бул жака дагы бөлмөгө кирсеңиздер, бөлмөлөр ичинен көрүп атасыздар. Бүт абой сонун болуп жасалган, бүт шарты жасалып, каралыптыр. Андан кийин негизинен бүт мына эмеректери калат экен. Ана дивандан бөлөк калган эмеректер полный калат дейт. Ушул жерде келип эле сразу жашайсыздар. Мындай килем алам, аны алам, муну алам деп убаралып кеткенсиздер. Келип эле шап ушул тургандай эле калат экен. Калган ушул мына ошон креслолор эле кетет дейт. Калганы бүт бардыгы мына ушул жерде калат дейт. Келесиздер сразу жашай турган үй чыгып атат туугандар. Бул жагы зал экен, андан кийин бул жака атайы детский кылып место алып коюптур. Детский дагы көрүп атасыздар. Мына ичи негизинен бул жактагы отопление менен ысып, жылуу болот экен. Ичин көрүп атасыздар. Ушундай куршаптан, сонун жерден, жакшы жерден үй издеп жүргөн бир туугандарга ушул видеону дагы бөлүшүп койсоңуздар болот. Андан кийин сыртқы бул жакта огородторду дагы көрсөтөйүн. Негизинен жери дагы 9 соттук, жайгашкан жер дагы өтө сонун жерде жайгашкан, мыкты жерде жайгашкан туугандар көрүп атасыздар. Анан бул жакта эми мурунку кухнясы бар экен. Кааласа жашайт, кааласа эми өзү билет дейт. Анан бул жакта дагы мына этажды көрүп атасыздар. Буга чейин гимназияга американецтер келген дейт. Ошол американецтер жашаган үй экен. Сонун бул жагы дагы көрүп атасыздар. Анан эми таза суу дагы уланган дейт негизи. Таза суу дагы уланыптыр. Бул жагында 2 этажга чыгып дагы, анан бул жагында атай дагы көрсөтүп коеюн. Бул жагында жертөлгө. Эми варенье не сактайын десеңиздер, ылдыйда бүт жертөлгө дагы жасалган экен. Эми ичи аз караңгы экен. Жертөлгө жасалган. Ичи шарты негизинен сонун кылып, силикатный кирпичтен урулуп, ушундай болуп сонун болуп жасалган. Ал тарабында огородко дагы кене место. Бул огородко дагы бул жактан арыктан таза кранта арык суусу келет. Огород кылсаңыздар дагы болот. Эч кандай жайдын күнү билесиздер, алдында арыкта суу тынбай лагат. Анан бул жакта негизинен малга, койго ылайыктуу кылып караса дагы болот дейт негизинен сарайгачы. Анан бул тарабында ошол эшик турган жерден граница бүтөт экен. Эшик турган жерден мурун ачылган экен эле, азыр эми эшик турган жерден граница бүтөт дейт. Мына сарайдын артынан уже граница токтойт экен. Бул жагынан атайы мына ушундай 3 ошоко атайымдай место кылып жасап, шартты кылып койгон экен. Көрүп атасыздар. Ичи негизинен кафель менен сонун кылып, өзү үчүн сонун кылып жасаган экен. Бунун жанында эле атайы көмүркана, отункана кылып, мына ушундай кылып сарайдын ичин жасап койгон. Сонун кылыптыр, көрүп атасыздар. Бул тарабында дагы атайы баняга, илгери баня болгон, жакшы билесиздер. Азыр эми негизинен мындай жасап, кичине ремонт кылса болот дейт. Бул тарабында машинага атай гараж жасалыптыр. Гаражга место дейт. Анан бул жагында дааратканасы. Мына ушундай сонун жерден үйүн алдыда кенен болгон сонун үй чыгып атат туугандар. Келесиздер, байланышасыздар, экранга номерлерин калтырып коебуз. Бул үйдүн баасына келе турган болсок, баасы $170,000. Дагы келишебиз дейт. Келип, көрүп, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Бүгүн Куршап айылында мына ушул сатылуучу Куршаптын так ортосундагы центрдеги үйдү көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катуу этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.